Фитогельминтолог Адиси Курманжан Кадырмамат кызы Баткенде ачылган өсүмдүктөрдүн карантин лабораториясына Оштон келип тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн иштеп жатат. Бул лаборатория аймактагы дыйкандар үчүн мааниси чоң экенин айткан Адис өсүмдүктөрдүн дартын аныктоо жана туура дарылоого шарт түзүлдү дейт. Биздин дыйкандар келип кайрылса болот да. Бирден бир максат ушул. Себеби азыр көпчүлүгү баягы эмеси ушул өсүмдүк эмне менен ооруп жатат билбейт дагы. Баягы туш келди башалама дарылар колдонуп атат да. Эгерде ушул жерге келип, бизге келип ошол кайсыл оору менен ооруп жатат, кайсыл зыянкеч жабыркатып жатат, ошону так билип туруп, андан кийин баягы агроаптекаларга барып, ошонун негизинде дары алса, анда ошол эффективдүү болот да. Козу карын оорулар деп коет, гриппке оору да. Ошолор козголуп баштайт. Баткенде өрүктөн органикалык азыктарды экспортко чыгаруу аракетинде жүргөн багбан Турсунали Төлөмүшев көпчүлүк дыйкандар өсүмдүктөргө химиялык дарыларды колдонот дейт. Анда да зыянкечтерге каршы кандай каражаттар керек экенин толук билишпейт. Аны аныктоого Ош облусуна барып келүүгө аргасыз болуп, убакыттан жана убарыгерчиликтен көйгөй тартып келишкен. Баткендин фермерлери үчүн өтө жакшы шарт түзүлдү. Анткени бул мезгилге чейин мисалы үчүн бир дарактардан өсүмдүктөрдөн бир оору чыккан болсо, ошол ооруду аныктоо үчүн биз фермерлер Ошко ошол лабораторияга жөнөтүп турганбыз да. Анан Ошко таксиден жөнөтөсүң, алар тосуп алышат, анан анализден чыгарышат, аныктап туруп, анан аныктамасын кайрадан таксиден жиберип ушундай убакыт алып турган да. А ошол элдин оору болгон, фермерлердин оору болгон маселеси бүгүнкү чечилип турат да Баткенде. Өсүмдүктөрдүн карантин лабораториясы Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык экспорттолуучу айыл чарба азыктарына керектүү тастыктамаларды алууга да мааниси чоң. Бул боюнча да баткендик дыйкандар Оштогу лабораторияга каттоого аргасыз болуп келишкен. Мындан ары сертификаттарды жеринен алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Экспорттук, импорттук продукциялар кирип жана чыгып турат. Ошондон ал продукциялар ушул тиешелүү тармакта карантиндик зыянкечтерге аныктоо боюнча текшерилип туруш керек да. Мына ошондон бул курулган лаборатория аркылуу дагы Баткен облусундагы фермерлер, дыйкандар жана экспорт, импорт менен алектенген ишкерлер өзүнүн продукцияларын мына жергиликтүү лаборатория аркылуу ошол зыянкечтерге аныктоо боюнча мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Экспортко чыгарышта бизге ошо фитосанитардык жанагы декларация, справка керек болуп турганда, ошону алыш үчүн да биз Ошко жөнөтүп турганбыз да. Ошко ошол өрүктөн жөнөтүп турган партиядан анализди Ошко жөнөтүп, алар анализин чыгарып, андан кийин таза же таза эмес деген справка берип, жыйынтыгын бергенче дагы убакыт күткөнбүз да. Ошол экинчи маселе дагы Кудай буйрса ушул Баткендин фермерлери үчүн ушул Баткен өзүндө гана чечиле турган бүгүнкү шарт түзүлдү. Өсүмдүктөрдүн карантин лабораториясы Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин милдеттенмелеринин негизинде курулган. Кыргызстан боюнча жалпы 6 лаборатория курулуп, мамлекет тарабынан 28 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.